Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Python программалоо тилинде циклдык алгоритмдер. Сабактын максаты балдар биринчи бул циклдык алгоритмдер түзүүнү үйрөнөсүңөр, экинчи демек for цикл аркылуу циклдык алгоритм түзүүнү үйрөнө аласыңар жана ошондой эле while цикл менен иштөөнү жана анын for циклынан айырмачылыгын окуп үйрөнөсүңөр. Эми балдар биз мурдагы сабактарда бул циклдык операторлор деген темада for жана while цикл менен таанышканбыз. Эми ошол циклдардын жардамы аркылуу бүгүн демек циклдык алгоритмдер түзүүнү үйрөнө аласыңар. Анда демек бүгүнкү сабагыбыздын планы биринчи бул for цикл аркылуу циклдык алгоритм түзүү, экинчи while цикл, үчүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Демек алгач биринчи планга киришүүдөн мурда балдар өтүлгөн темаларды бир эске салалы. Биз мурдагы сабакта Python программалоо тилинде бул тизмелер, картеждер жана ошондой эле сөздүктөр түзүүнү караганбыз. Бул ардын бири-биринен айырмачылыгын дагы окуп үйрөнгөнбүз. Тизмелер демек бул list функциясы аркылуу берилет жана ошондой эле ал чарчы кашанын ичинде элементтер бири-биринен өтүр менен ажыратылып берилет дегенбиз. Жана тизмелерге өзгөртүүлөр киргизүү мүмкүн, жаңы элемент кошуп же болбосо элементтерди өчүрүү дагы мүмкүн. Ал эми картеждерде болсо бул тегерек кашанын ичиге элементтер өтүр менен ажыратылып берилип, бирок мында өзгөртүү мүмкүн эмес. Жана ошондой эле бул сөздүктөрдү да түзүү. Бул сөздүктөрдү демек ачкыч сөз аркылуу беребиз. Ачкыч сөздөн кийин кош чекит коюлуп, андан кийин ошо ачкыч сөзгө тиешелүү болгон бул элементтердин эгер көптүгү болсо, ал өтүр менен ажыратылып берилерин үйрөнгөнбүз. Эми демек андан мурдагы сабактарда биз циклдык операторлорду да өткөнбүз балдар. Циклдык операторлорду демек for жана while циклдык операторун менен таанышканбыз. Эми демек кандайдыр бир командаларды кайталанып аткарылышы үчүн демек биз циклдык операторлорду пайдаланабыз. Эми алгач for жана while циклынын бири-биринен айырмасына токтололу балдар. For циклы while циклинен кайсы бир командаларды алдын ала белгилүү санда кайталоо үчүн колдонгондугу менен айырмаланат балдар. Демек эгерде for цикл аркылуу берсек, биз канча жолу кайталанаарын ошол команданын алдын ала бизге белгилүү болот балдар. Ал эми while циклы тескерисинче кайсы бир аракеттерди канча жолу кайталай тургандыгы белгисиз болгон учурларда колдонулат. Бирок анда циклды токтотуучу шарт белгилүү балдар. Демек ошол циклды токтотуучу шарт аткарылмайынча бул демек ошол аракеттер же болбосо командалар аткарылат. Же болбосо ошондой кайталана берет. Демек мында канча жолу кайталана тургандыгы белгисиз балдар. Качан гана ошол шарт аткарылган учурда гана бул ишин жыйынтыктайт. Эми for циклынын колдонулушун кеңири карап көрөлү балдар. Бул жерде for циклынын Python тилинде жазылышы төмөнкү схема боюнча жүргүзүлөт. Эми карагыла, бул жерде демек for бул демек циклдык оператор. I бул жерде өзгөрмө балдар. Бул I бул өзгөрмөдө дайыма I болушу шарт эмес балдар. Мисалы сөз түрүндө да берилиши мүмкүн, же болбосо мындай тамгалар менен дагы берилиши мүмкүн, латын тамгалары менен. Эми in range деп бул жерде эмне кылат? Диапазон берилет. Азыр кашанын ичинде бир эле сан турат. Демек эгерде бир эле сан болсо балдар, бул демек 0дон ушул санга чейинки деген диапазон берет. Кандайдыр бир сандардын бул жерде эмне бар? Көптүгү бар балдар. Түшүндүкпү? Демек бул жерде эгерде бир эле сан берилсе, ал 0дон ушул санга чейинки деп. Бул сан өзү кирбейт балдар. Аракет демек бул жерде print деп ошол өзгөрмөнү чыгаруу. Print бул чыгаруу оператору. Эми берилген схемада for цикл көрсөтүлгөн диапазондогу бардык элементтерди терип чыгат балдар. Демек бул диапазондо канча элемент көрсөтүлсө, ошо элементтердин баарын терип чыгат. Эми циклде ар бир элементке for толкусунда жазылган аракеттер колдонулат. Демек for толкусунда кандай аракет жазылса, ошол диапазондогу ар бир элементке ошол колдонулат балдар. For сөзүнөн кийин жазылган I өзгөрүлмөсүнө циклдын ар бир өтүүсүндө диапазондогу кезектеги элемент ыйгарылат. Ар бир өтүүсүндө. Демек алгач бул 0 ыйгарылат, андан 1, андан 2, андан 3, бул жерде 5ке чейинки 5 өзү кирбейт балдар. Түшүндүкпү? Эми мисал карайлы. Мисалы letter өзгөрмөсүнө демек өзгөрмө бул сөз түрүндө берилди. Ар бир жолу Python сабынын же болбосо Python
символдук информациясыны жаңы элементи ыйгарылып турсун балдар. Print командасы экранга бул саптын ар бир тамгасын бирден чыгарат. Эми мисал карагыла for letter бул өзгөрмө, in бул жерде Python бул символдук информация болгон үчүн демек бул бир тырмакчанын ичине берилди. Жана коштошко коюлуп, бул жерде print letter деп туруп, бул жерде бир кошумча ошол тамганын жанына жазылчу сөз берилди, ушундай сөз чыгарылсын деп. Демек, мында анда жыйынтык мындай түрдө чыгат балдар. Түшүнүктүүбү? Эми мисалы ушуну эле биз программада көйдөрүп idle'ды ишке киргизебиз балдар. Демек, алгач file, new file, бул жерде жаңы файл түзүп алабыз балдар. Эми жана моуну жылдырып алып, болгону ушул эле программаны эмне кылып коебуз? Көчүрөбүз мисалы. Көчүргөндө демек for letter in жана бул кавычканын ичиге Python сөзүн жазып, кош чекит коебуз. Жана ошондой эле print letter мисалы тамгасы деп бүтүрүп коюп, эми демек F5-ти басабыз балдар. Ушу программаны эле жаздык, F5-ти басабыз. Демек бул программаны сактап алышыбыз керек. Демек аны биз атайын Python папкасына сактайбыз. Бул жерде 9-чуга келип 9-ду басабыз. Көрүңөр, бул жерде жыйынтык. Демек Python деген сөз ар бир сапта бирден тамгасы берилип, жана ошондой эле p тамгасы, y тамгасы деп жанында ошол тамгасы деген сөздү кошконубуз үчүн биргеликте чыкты. Түшүнүктүү болдубу? Эми карагыла эми. Төмөнкү мисалда ар бир кийинки өтүүдө өзгөрмөнүн мааниси берилген диапазондогу санга көбөйүп турат. Карагыла, F'ке демек 12 санын ыйгарыптыр. For I деген бул өзгөрмө киргизилди дагы. In range I демек кайсыл аралыкта болсун дейт? 1ден 6га чейинки аралыкта. Демек мында 1 өзү кирет, 6 өзү кирбейт балдар. 1ден 6га чейинки аралыкта маанини берилсин ар бир өтүүдө балдар айга. Түшүндүкпү? Ошондо F'ке ыйгарсын дейт, F'ке кошуу I. Ар бир өтүүдө демек ошол F'ке эмне болсун? I кошулсун. Анда print демек F дейт. Анда жыйынтыгыбыз эмне чыгат? 27 чыгат балдар. Эми 27 кандайча чыкты балдар? Карагыла, for I in range деп туруп 1ден 6га чейинки диапазонду берсек эгер, цикл 5 жолу аткарылат балдар. 1ден баштап 5 өзү да кирип, 6 өзү кирбейт. 6-чы могул акыркы диапазондогу маани өзү кирбейт балдар. Ошого чейинки сандар. Циклдын ар бир кадамында F өзгөрмөсү I санына эмне болуп турат? Өсүп турат. I саны болсо ар бир өтүүдө демек бул 1, 2, 3 болуп өзгөрүп, ошол 6га чейинки маани алат балдар. Баштапкы мааниси демек F12 болгон, 12-ни ыйгарганбыз. Анда циклда маани өзгөрүп турат. Демек, биринчи өтүүдө демек бул эмне болот? Биринчи командада демек 12 1 кошулат, андан кийин ошол чыккан суммага 2 кошулат, андан 3 кошулат. Ушундай тартипте уланып, 5-чи өтүүдө демек 22 5 кошулуп бул жыйынтык 27 келип чыкты. Түшүнүктүүбү? Кыскача мисал мындай кылып жазсак болот. Эми ошону мисалы биз өзүбүздүн программада жазып көрөлү балдар. Эми мисалды дейли. Мону өчүрүп салалы. Өчүрүп туралы балдар. Эми мисалы F'ке ыйгарсак, мисалы 12-ни дебейли, биз мисалы 20-ны дейли. 20-ны ыйгарсак, for I in range. Range'ке дагы биз мисалы бул жерде 1ден канчага чейинди берели? Мисалы 50ге чейинди берели балдар. 1ден 50ге чейинди берели. Жана бул жерде F демек F'ке демек кошобуз I-ды. Эми демек print анда эмне деп жыйынтык чыгарсын? F'тин маанисин чыгарсын. Анда демек эми карагыла, F5-ти басабыз балдар. F5-ти бассак көрүңөр 1245 чыгарды. Эмне үчүн балдар? Демек бул 1245 демек 1ден 50ге чейинки санды 20-га ар бир этабында ошол сандарды кошуп барсак, биринчи 1ди кошот, кийин 2-ни кошот, кийин 3-тү, кийин 4-тү, жана ошо 49-ду дагы кошуп, ошондон чыккан жыйынтык 1245-ти берет балдар. 50 өзү кошулбайт. Түшүнүктүү болдубу? Ошол эле эмне болот? Ар бир өтүүдө ошол команда кайталанат балдар. Эми
Карагыла, бул жерде range функциясынын аргументтери төмөнкүдөй берилет балдар. Range эгерде бир кашан ичинде бир эле сан берилсе, бир эле маани берилсе, демек өйдөдө мисалы 5 деген маани берилди. Анда демек 0-дон x'ка чейинки маанилерди алат дегенди түшүндүрөт. Ошол кайсы маани берилсе, ошол санга чейинки 0-дон баштап ошол санга чейинки маанилерди алат деген өзү кирбейт балдар диапазонго. Түшүнүктүүбү? Эгерде range деп туруп бул жерде 2 сан берилсе, демек ошол биринчи сандан экинчи санга чейинки бардык маанилерди алат. Мында дагы демек экинчи сан бул диапазонго кирбейт балдар. Түшүнүктүү болду? Эми карагыла. Range эгерде 3 сан берилсе, бул кашан ичинде, анда демек биринчи сандан экинчи санга чейинки маанилерди, ал эми үчүнчү сан бул эмнени түшүндүрөт? Бул кадамды түшүндүрөт, же болбосо интервалды түшүндүрөт. Ошол сандардын ортосундагы интервал канча болуш керек экендигин. Түшүндүкпү балдар? Эми карагыла. Мисалы дейт. For I in range деп туруп, мисалы 0, 15, 3 деп берилди. Демек 0-дон 15ке чейинки сандар 15 өзү кирбейт. Жана ошол сандардын ортосундагы интервал дагы канча болсун дейт? Кадам 3 болсун дейт. Түшүнүктүүбү? Анда print I десек, демек анда жыйынтык эмне болуп чыгарып берет бизге? 0, 3, 6, 9, 12 деп интервалы 3кө барабар болгон жана 0-дон баштап жана 15ке чейинки 15 өзү кирбеген сандардын тизмегин чыгарып берди. Түшүнүктүү болдубу? Мисалы ошону биз өзүбүз программабызда карап көрөлү балдар. Эми мисалы жазалы. For I in range. Демек, карагыла, биз кандай маанилерди беребиз? Демек 0-дон канчага чейин болсун? Мисалы 100гө чейин болсун. Жана ошондой эле кадамы эмне болсун? 5 болсун балдар. Ушундай сандарды чыгаралы. Print, демек, print бул эмнени чыгарат? Айды чыгарат. Эми ошону мисалы F5-ти басалы балдар. F5-ти бассак, көрдүңөрбү? Бул 0-дон баштап интервалы 5ке барабар болгон сандарды 100гө чейинки, 100 өзү кирбейт, сандардын тизмегин бул жерде чыгарып берди. 0, 5, 10 деп бул интервалы 5ке барабар болгон сандар. Түшүнүктүү болдубу? Анда кеттик андан ары. Эми карагыла. Эми андан тышкары кадам үчүн же болбосо жана интервалды көрсөткөн кадам үчүн терс сандарды колдонсо болот. Анда балдар цикл маанилерди тескери багытта тандап ала баштайт балдар. Демек, эгерде ошол сандардын кемүү тартибиндеги көптүгүн алгыңар келсе, анда демек ошол кадамды минус сан кылып беришибиз керек балдар. Же болбосо терс сан кылып, мисалы карагыла, мисалы for in range I-га маани, демек бул 100дөн демек чоң сан биринчи, андан кийин кичине сан жана ошондой эле бул жерде кадам дагы терс сан болуп берилиши керек. Демек 100дөн 0го чейинки сандардын интервалы 20га барабар болгон сандардын кемүү тартибине жайгашыш үчүн момундай программа жазышыбыз керек. Мисалы карагыла, ушуну эле өзгөртөлү. Биз мисалы ушуну эле өзгөртөлү. Бул жерде эмне кылып коелу? Мен кылып коелу мисалы. Жана ошондой эле бул жерде аралыкты мисалы 15 деп берели, минус 15 деп берели. Көрдүңөрбү? Минус 15 деп берели. Эми мисалы ошонун жыйынтыгын көрүш үчүн F5-ти бассак балдар. F5-ти бассак. Көрдүңөрбү кандай жыйынтык чыгарып берди? Демек 1000ден баштап интервалы 15ке барабар болгон сандарды кемүү тартибинде 100гө чейинки сандарды жазып берди. 100 өзү кирбейт. Көрдүңөрбү? Момундай сандардын көптүгү чыкты бул жерде. Түшүнүктүү болду? Эми for циклинен айырмаланып, while цикли саны менен эмес, логикалык шарты менен жетектелет балдар. Ошондуктан кодду канча жолу аткарарын так санын билүүнүн кажети жок балдар. Мисалы, while циклинин коду логикалык шарт чындык маанисинде же болбосо true болуп аткарылганга чейин демек кайталана берилет. Демек, while циклинде бул кандайдыр бир шарт берилет жана ошол шарттын жыйынтыгы качан гана true болгонго чейин бул ошол командалар кайталануусун улантат балдар. Эми карагыла, мисалы while циклдын негизинде оюндун программасын түзүп көрөлү дейт. Мында колдонуучу компьютер тарабынан катылган санды табышы керек балдар. Эми карагыла, бир оюн дейли, бир сан катылган, ошол сандын эмне кылыш керек? Колдонуучу табышы керек. Ошол санды табышы керек. Эми мисалы бул жерде ошол санды табуунун программасы жазылды. Мисалы бул жерде демек кокустук сандардын модулун жүктөп алуу керек. Мисалы биз деле ошону түзүп көрөлү балдар. Анда демек кокустук сандардын модулун жүктөп алыш үчүн import random.
import random демек number ошол катылган сан же болбосо мисалы сан деп да берсек болот балдар, сөзсүз number деп бериш шарт эмес. Мисалы random деп бул жерге диапазон беребиз демек. Кайсы сандан кайсы санга чейинки, мисалы 1ден 100гө чейинки дейли. 100гө чейинки сандардын демек ошол сандар ортосундагы бир санды табуу керек болот. Ошол сандардын ортосундагы бир маани катылган балдар. Демек choices деп турат бул жерде, же болбосо аракет деп да көрсөк болот балдар бул жерде. Эми карагыла, эмне үчүн аракет дедик? Себеби ошол канча аракеттен кийин, канча жолу кайталангандан кийин мисалы тапты, ошону аныктап берет бул жерде. Демек, бул жерде силерге түшүндүрмөсү да жазылды балдар. Choice өзгөрмөсүн аракеттердин санын жазабыз деп атат. Демек, бул жерде 0 болду. Алгач эч бир аракет баштала электе, демек бул жерде 0 болот, Демек, андан кийин while демек аракет эмне болсо, кичине болсо 5ден бул эмнени түшүндүрөт? Циклды 5 аракетке чейин аткарат деген. Демек, ошол бул багыны чектеп коюп атат. Аракетти 5 аракет гана аткарылыш керек ошол санды табуу үчүн. Андан кийин эмне деп жазабыз? Бул жерде интервал берип кетели балдар. Эми демек, мындан кийин print эмне деп чыгарсы? Print бул жерде демек 1ден 100гө чейинки санды тап. 1ден 100гө чейинки санды тап. Демек, мында демек бул ошо 1ден 100гө чейинки санды табууну сунуштайт демек бул жерде. Эми андан кийин демек ошол санды киргизиш үчүн мисалы quiz деген боюнча калсын балдар. Input деген бул киргизүү оператору, балдар. Киргизүү оператору бул жерде. Демек, андан кийин quiz. Анда демек бул ошол киргизилген маанинин маалыматтык типин көрсөтүп атабыз. Демек, integer балдар. Quiz integer болуш керек. Же болбосо quiz деп туруп бир тамга түрүндө да берсек болот балдар. Мисалы G деп тамга аркылуу эле берели, кыскараак жазыш үчүн демек. Демек, бул жерде да ошону көрсөтөбүз балдар. Эми, демек, андан кийин демек аракет демек ар бир маани киргизгенде аракеттин да саны эмне болот? Көбөйөт, Себеби канча жолу кошуу демек 1 болот. Ар бир киргизгенде бирге аракеттин саны көбөйөт. Анда демек if бул жерде шарт киргизебиз демек балдар. If ошол G деп киргизген маанибиз, барабар болсо санга, берилген өйдөдөгү санга, сан деп киргизгенбиз биз аны. Санга анда эмне болот? Эгерде киргизилген сан болсо, анда программаны эмне кылат? Токтотот, же болбосо break. Көрдүңөрбү? Эми мисалы эмне кылак? F5-ти басабыз балдар. Мына 1ден 100гө чейинки санды тап дейт. Демек, биз канчаны киргизели? 45-ти киргизели. Мисалы 85-ти киргизели, 56 дейли. Мисалы 5 маани киргиздик. Көрдүңөрбү? Бул программа ошо 5 гана маанини киргизгенге бул жерде чектеп койгонбуз. Мына аракет эмне болсун? 5ден кичине болсун деп атат. 5 жолуга чейин гана киргизгенге мүмкүн. Демек, бул жерде мындай жыйынтык чыктык. Демек, биз туура санды таба алган жокпуз, Бул жерде ошол эле баягы команда кайра эле эмне болуп кетип атат? Кайталанып кетип атат. Эми ал санды табуу үчүн табуу боюнча жасалган ар бир аракет сайын көбөйө берет. Демек, бул өйдөдө бул жерде бирди коштук, Эми программа иштеп жатат, бирок ал колдонуучуга эч кандай эмне кылат? Жыйынтыкты билдирбейт балдар. Колдонуучу катылган санды таптыбы же тапкан жокпу, аны биле албайт. Жыйынтыгы момундай түрдө эмне болот? Биз киргизгендей эле улантылат балдар. Эми ал үчүн колдонуучуга анын саны катылган сандан чоң же кичине экенин билдирип тургандай шарттуу операторлорду киргизишибиз керек балдар. Бул болсо санды тезирээк тапканга бизге жардам берет. Мисалы, кандай шарттар киргизилип атат? Демек, бул жерде if
ошо q деген биз g деп киргизгенибиз бул ошо сандан кичине болсо, демек бул анда эмне деген жи менин саным сеникинен чоң дейт. Эгерде чоң болсо анда менин саным кичине деп берет. Мисалы ошол санды тапканга эмне кылат, багыт берип жардам берет. Жана ошондой эле эгерде барабар болсо, анда катылган сан барабар болуп, бул эмне болот? Момундай Азамат сен санды мынча жолу аракет кылгандан кийин таптың деп момундай жыйынтык чыгат. Элса же болбосо таппаган учурда тилекке каршы сен санды тапкан жоксуң. Мен мынча санды эмне кылган болчумун, каткан болчумун деп жыйынтык чыгат. Эми ошону биз программада көрүп элем балдар. Эми демек биз могул жерден эмне кылабыз? Могудан кийин шарттарды киргизебиз балдар. Эми демек бул жерде if шарт киргизебиз. Биз g деп эле киргизгенбиз, g кичине болсо сандан, сан бул жерде бизде сан деп эле бергенбиз. Анда демек print эмне деп чыгарсын? Print анда чыгарсын бизге менин саным сенин саныңдан кичине, сеникинен чоң. Кечиресиңер балдар. Менин саным сеникинен чоң. Сеникинен чоң деп. Жана андан кийин дагы бир шарт киргизебиз. If демек g чоң болсо сандан балдар, анда эмне деп чыгарсын? Анда print анда менин саным сеникинен кичине деп чыксын. Ой. Кичине. Балдар, кичине. Ошентип чыксын. Эми экинчи шартты бердик. Эми демек үчүнчү шартта бул жерде бул уже биз берген болчук, Бул жерде берген болчук. Демек анда бул жерде дагы шарт беребиз. If биз g деп эле бергенбиз балдар бул жерде. G барабарласак санга, анда print эмне деп чыгарсын? Print Азаматсың. Азамат сен санды эми карагыла. Бул жерде демек бул жерде ошол канча жолу аракет кылганын бул жерде санын чыгарат. Демек бул жерде str деп туруп, бул жерде choice деп беребиз. Бул жерде аракет дегенбиз балдар биз. Аракет. Эми азыр. Демек аракет бул жерде эмне кылат экенбиз? Аракеттен кийин дагы плюс белгисин коебуз балдар. Жана бул жерге аракеттен кийин эмне таптың? Аракеттен кийин таптың. Мынакей жоон чыгардык. Демек, андай болбогон учурда демек else демек мында дагы print бул жерде кавычканы унутуп калыппын балдар. Тилекке каршы бир аз жылдыр болалы. Терезени тилекке каршы сен каткан санды таба алган жоксуң. Сен каткан санды тапкан жоксуң. Сен каткан санды тапкан жоксуң деген жыйынтык чыксын. Жана ошондой эле бул жерде мен кайсы санды тапкандыгым, мисалы бул жерде эмне кылат? Мен бул жерде демек str жана ошондой эле бул жерде саны, number эмес, биз сан деп бергенбиз. Санын каткам деп ошол санды таппаган учурда чыгарып берет балдар. Бул жерде эми көрдүңөрбү, бул жерде демек
бардығын жазып чыктык. Анда демек эми жыйынтыгын көрө элем балдар. Эми жыйынтыгын көрүү үчүн демек эмне кылабыз? F5'ти басабыз балдар. Мына F5'те мына 1-ден 100-гө чейинки санды тап дейт. Демек канчаны басабыз биз? Мисалы 74-тү басалы. Эмне дейт? Менин саным сеникинен кичине дейт. Менин саным сеникинен кичине дейт. Демек 74-төн ылдый санды табабыз. Мисалы 56 дейли. Менин саным сеникинен кичине дейт дагы эле. Демек бул кичинерээк сан окшойт. 25-ти жазалы мисалы. Менин саным сеникинен чоң деп атат, көрүңөрбү? Демек дагы 1-ден 100-гө чейинки санды киргизиш керек. Мисалы канча дейли? 45 дейли. Көрү, менин саным сеникинен кичине дейт. Демек 45-тен да кичине экен. Демек 30 болушу мүмкүн. Эмне дейт? Көрүңөр, 5 аракет аткарылгандан кийин бул жерде эмне болду? Менин саным сеникинен кичине деп тилекке каршы сен каткан санды тапкан жоксуң. Мен 26 санын каткам дейт. Көрүңөр, бул рендом, бул ошол кокустук санды гана тандап алды. Биз аны киргизген жокпуз. Ошо 26 санын ал рендом модул аркылуу ошол санды демек бизге каткан экен. Биз аны таба алган жокпуз. Көрүңөрбү, бул жерде эмне деген жыйынтык келип чыкты. Эми карагыла, могул жерде жабышып каптыр. Могул жерде мындай кылышыбыз керек балдар. Могул жерге пробел бербей калыппыз. Ошон үчүн бул жыйынтыгыбызда бизде эмне болуп калды? 26 санын деген бул бири-бирине жабышып калды. Бул пробел берип койдук. Мисалы бул жерде F5'ти берсек, кайра ал бири-биринен ажыратылып кийинкисине жазылат. Түшүнүктүү болдубу балдар? Демек, бул эгерде программаны ишке киргизсек, анда колдонуучу менен баарлашуу варианты төмөнгүдөй болот деп бизде жөнөкөй жогоруда биздин программада болгон эле баарлашууну же болбосо диалогту бул жерде көрсөтүп атат. Түшүңөрбү? Эгерде мисалы туура жазсаңар, демек Азамат сен санды 4 аракеттен кийин таптың деп чыкмак балдар. Биз тилекке каршы эмне кылбадык? Таба алган жокпуз балдар. Эми программа колдонуучуга санды табуу үчүн жардамдашат. Мисалы компьютер 15 санын катса, ал эми колдонуучу 17 санын киргизсе, демек бул программа бизге кайсы санга жакын санды киргизишибиз керек экенин, мисалы чоң же кичине деп бизге эмне кылып берет? Табууга жардам берет. While cycle'ын жыйынтыгы тапты же тапкан жок негизги программага берилет балдар. While cycle тапса программа ал сан канча аракеттен кийин табылгандыгын, ал эми таппаса кайсы сан катылгандыгын экранга чыгарат. Бизде жогоруда таба алган жокпуз, жана ошондой эле бизге ошол кайсы санды каткандыгын бизге чыгарып берди. Түшүнүктүү болдубу балдар? Анда балдар бир бышыктап алалы балдар. Бүгүн эмнелерди үйрөнүп алдык? Демек, for cycle деген бул белгилүү бир санда кайталанушу керек болгон демек маселелерди демек for cycle'ын пайдаланат экенбиз балдар. Ал эми белгисиз канча жолу кайталанышы белгисиз болгон учурда демек while cycle'ын кайталанат экенбиз. While cycle аркылуу берилгенде качан гана ошол алдын ала берилген шарттагы маани чыкканга чейин демек бул ошол командалар кайталана берет экен. Жана ошондой эле бул жерде for cycle'нын кандай түрдө, кандай схемада берилишин үйрөндүк. Жана range бул жерде диапазонду үйрөнүп алдык. Бул эгер диапазондо бир эле сан берилсе, демек ошол 0дон баштап ошол санга чейинки жана ошол сан өзү диапазонго кирбесин. Жана андан сырткары бул жерде эки маани берилсе эгер, демек биринчи мааниден экинчи мааниге чейинки бардык сандарын камтып, бирок экинчи маани бул ошол диапазонго кирбесин үйрөнүп алдык. Эгерде 3 маани берилсе, анда бул ошол биринчи сандан биринчи берилген мааниден экинчиге чейинки жана экинчи өзү кирбейт, жана ошондой эле үчүнчү берилген маани бул ошол сандардын, ошол аралыктагы сандардын интервалын аныктап берет, же болбосо кадамын аныктап берерин үйрөнө алдык. Азаматсыңар. Анда балдар бүгүнкү сабагыбыздын тапшырмасы демек биринчи бул 12, 34, 8, 15, 9, 26 сандардан турган тизме берилген балдар. Экранга төмөнкү сандар чыгаргыла. N санынан кичине, биринчи саны N'ден чоң, V'сы бул N санынан чоң бардык сандардын суммасы балдар. Экинчи, төмөнкү программанын иштөөсүнүн жыйынтыгында алынган Y өзгөрмөсүнүн маанисин жазгыла балдар. Көрүңөр, бул жерде Y 5 деген маани карыптыр, жана бул жерде 2ден 6га чейинки диапазон, 6 демек өзү кирбейт балдар. Жана ошол ар бир кадамда
эмне болуш керек экен, момундай түрдө өзгөрүш керек экен. Y-ка бул 4кө көбөйтүп айдын мааниси балдар бул 2ден 6га чейинки ар бир кадамда өтүүдө 2ден 6га чейинки маанилер берилет балдар. Демек могул print Y канчаны чыгарат, ошону тапкыла дейт. Үчүнчү, берилген код боюнча алгоритмдин ар бир кадамындагы өзгөрмөлөрдүн маанилерин таблицага жазгыла дейт. K бул жерде айгарылыптыр 4, P'ге айгарылыптыр 1040, M'ге айгарылыптыр 2. Эми while деп атат. Демек бул жерде бул эмне деп атат? Бул кайсы белги? Бул P барабар эмес деген белги балдар. Бул илептүү белги барабардык менен чогуу келсе, бул барабар эмес дегенди түшүндүрөт. Демек M көбөйтүү M'ге. Демек P буга барабар эмес дейт жана K'га айгарылыш керек дейт ар бир кадамда. Демек бул эмне K'га 1 кошулуш керек дейт. P'де болсо P'ден 4 кемитилиш керек дейт могуда. Ар бир кадамда балдар. Жана ошондой эле M'де болсо ошол M'ге 2 көбөйтүлгөн маанини ыйгарыптыр балдар. Анда print K дегенде канчаны чыгарып берет K'га дейт. Ошол могу таблицага ошол ар бир кадамында өзгөрмө маанилерин жазып чыккыла балдар. Түшүнүктүү болдубу балдар? Демек ушул 3 берилген тапшырманы жогоруда берилген маалыматтардын негизинде пайдаланылган функциялардын же болбосо модулдардын негизинде чыгарсаңар болот. Анда балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабактарда жолугушканча.